Таанымал болду, көрөбүз. Болгон 18 жашта Өмүрбек Асан уулу быйыл 23 жашка чейинки арасында дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Катары менен 4 беттеш тутту. Ой, мына Өмүрбек Асан уулу дароо баштады да кысым көрсөтүп каршылашты, киремдин сыртына түртүп чыгаруу менен алтын 1 упайда ээ болду. Өмүрбек Асан уулу дал ушул жаштар арасында дүйнө чемпионатынын финалында Патрик Форестке утулуп калды. Патрик Форест бул эми дал ушу чоңдор арасында да укмуштай жыйынтык көрсөтүп турган, бул салмактын укмуштай бир лидери болуп турган америкалык күчтүү балбан. Ага жакшы бир туруштук берип койгондугу дагы кубандырбой коет. 20 жашка чейинки арасында дүйнө чемпионатында бирок Өмүрбек Асан уулу 2 беттешти тең утулуп калган болчу. 20 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатында коло медаль тагынган, жарым финалда индиялык балбан утулган. Бирок эң негизгиси дал ушул дүйнө чемпионатында өзүн мыкты деңгээлде көрсөтө алган. Ага чейин 17 жашка чейинкилер арасында Азиянын 2 жолку чемпиону, 15 жашка чейинкилер арасында Азиянын чемпиону болгон Өмүрбек Асан уулу караңыздарчы өтө мыкты деңгээлде баштады, кысым артынан кысым көрсөтүүдө. 17 жашка чейинкилер арасында жаңы жыл үй дүйнөдөгү эң жылуу жайга айланган мезгил. Аны андан да жылыраак кылыңыз. Сайманы кошуп алыңыз. Ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Баарына жетет. 220 телеканал жана 5 онлайн кинотеатр. Бүт үй бүлө үчүн кубаныч. Гигабиттик роутер жана приставка акысыз. Алгачкы 3 ай үчүн 30% жаңы жылдык арзандатуу менен. Болгону 850 сом. Билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз. Акция 15 январга чейин уланат. Сайма, биз ар дайым жаныңыздабыз. Дүйнө чемпион болууга жетишкен Бекзат Алмаз уулу болсо мына 25 жашта быйыл чоңдор арасында дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Финалда Чон Ксон Ханга Түндүк Кореялык балбанга утулуп калды. Венгрияда өткөн рейтингдик турнирде 3-орунду ээлеген. Париж Олимпиада оюндарынын 5-орун ээси. Жаштар арасында дүйнө чемпионатынын 2 жолку коло медаль ээси. 23 жашка чейинкилер арасында Азиянын чемпиону. Эми келиңиздер беттешке гана назар бурабыз. Бекзат Алмаз уулу 0-1 эсебинде азыр утулууда. Биринчи бөлүктүн жарым артта калды. Азыр эми көк трикочонго эскертүү берилмекчи. Бул биринчи эскертүү. Андыктан азырынча 30 секунда убакыт бериле элек, бирок 20 секундтун ичинде активдүү аракеттер болбосо сөз түрдө 30 секунд убакыт берилиши түшүнүктүү нерсе. Өмүрбек Асан уулу жана каршы чабуулда Бекзат Алмаз уулу чабуулду аягына чейин жасай алган жок. Жана азыр атаандаштын артына толук кандуу өтө алабы? Мына Өмүрбек Асан уулу өттү. Жана эсеп 3-0. Өмүрбек Асан уулу ушул жерден айландырып кетет 5-0. Караңыздарчы, Бекзат Алмаз уулу дагы бир жолу айландыра алабы? Жок, бул ирет Бекзат Алмаз уулу атаандашына мүмкүнчүлүк бербеди. 0-5 бирок ошентсе дагы эсеп. Биринчи бөлүктүн акыркы секундалары калды жана Бекзат Алмаз уулу иштеп коюш керек ушул жерден. Жада калса киремдин сыртына түртүп чыгарууга азыр мүмкүнчүлүк болбой жатат. Өмүрбек Асан уулу өтө мыкты тырышууда, бутуна кирип кетүүнүн аракети жок. Алдырган жок артындагы. Жана экинчи бөлүктө андан дагы кызыктуу атаандаштыкты көрөбүз. Өмүрбек Асан уулу алдыда азырынча эсеп саны 5-0. Бекзат деп кыйкырыктарды угудабыз. Бекзаттын көрмандары демек бул жакта көрөк. Жана кайрадан Бекзат Алмаз уулу азыр бутка кирүүгө аракет жасап көрдү.
Гок Трикочон балбандан азыр активдүүлүктү талап кылууда. Жана 30 секунда берилди акыры Өмүрбек Асан уулуна. Бирок ал 30 секунда деле менимче эч нерсени чечпейт. 1 упай алдырган күндө деле абал 5 упай айырма бар. Бекзат Алмаз уулу 30 секунданы күтпөстөн акырындап чабуулдук аракеттерге бара бериш керек. Тобокелдик кадамды да жасаш керек. Ал ортодо мына Бекзат Алмаз уулу атаандашын көзүнө тийип кетти окшойт. Эми кокустук. Өмүрбек Асан уулу азыр өткөргөн жок атаандашын. Андан ары өзү тескеринче түртүп чыгаруунун жолун издейт, бирок Бекзат Алмаз уулу качып кутулду. 1 упай бар, 30 секунда жыйынтыкталганына байланыштуу. Эсеп 1-5, 1-5. Эми Бекзат Алмаз уулу кайрадан белге кирүүнүн аракетинде Өмүрбек Асан уулу жол бербей койду. Жана ушул жерден Өмүрбек Асан уулу бир аз тайсалдап ката кетирди, 2 упайды алды. Жана иштеш керек, мындай мүмкүнчүлүк бар дердик, мүмкүнчүлүк андан кийинки убакытта болобу? Өмүрбек Асан уулу болсо таптакыр ордунан жылбас, жана ышкырык жаңырат. 5-3 эсеп, 1 мүнөт 12 секунд убакыт калды. Өмүрбек Асан уулу ушул жерден бир аз мен бошоп койду дебейбиз, аракет кылган, бирок бир аз тайып кетти Айтор. Мына ушул жерден жыгылып калды. Бекзат болсо артына өтүүгө жетишти. Кайрадан Бекзат Алмаз уулу атаандашын азыр артына өтүүгө жол издейт. Өмүрбек Асан уулу бул иретте качып кутулуп кетти. Жана акыры көздөгөн максатына жетти. 2 упай 5-5 жана акыркы упай алганына байланыштуу азыр Бекзат Алмаз уулу алды да, жана өзүнүн үстөмдүгүн бекемдеш үчүн дагы бир айландырууну жасаса болмок, бирок Өмүрбек Асан уулу эч нерсе кыла алган жок. Караңыздарчы. Көрмандар өтө көп. Өмүрбек Асан уулу эмне кылар болду экен? Жок, кайрадан артына өтүп кетүүнүн мүмкүнчүлүгүн издейт. Акыркы 10 секунда Бекзат Алмаз уулу жеңиштик эсепти сактай алабы? 3 секунда киремдин сыртына түртүп чыгарууга жетишеби? 5-5. 5-5 Бекзат Алмаз уулу жеңишке жетти. Эми челлендж тыргытты. Кандай максатты ыргытты түшүнүксүз. Эми менимче жөн эле ыргытуунун кажети жок. Кыргызстандын чемпиону. Өмүрбек Асан уулу кейбеш керек, 18 гана жашта, келечегинин баары алдыда. Алдыда эми чоңдор арасында Азия дүйнө чемпионатында катышпасаң дагы 23 жашка чейинкилер арасында, 20 жашка чейинкилер арасында дүйнө Азия чемпионаттарында катышса болот. Олимпиада оюндарына азыр дагы да болсо